Саламатсыңарбы, кымбаттуу студенттер. Аралыктан окутуу боюнча кезектеги микробиология предметибизден сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз Өзбек университети медициналык колледж, химия, биология жана фармация сабактар бирикмеси микробиология предмети. Окутуучу Камалова Ранахан Оразалиевна. Сабактын темасы: коклюш козгогучу. Сабактын максаты: когнитивдик максаты. Студенттер коклюш козгогучтарынын морфологиялык түзүлүшү, алардын түрлөрүн жана оорунун алдын алуу үчүн профилактикалык эрежелер жөнүндө айтып беришет. Өнүктүрүүчүлүк максаты: студенттер коклюш козгогучтарынын сүрөтүн тартат, таблица түзөт, слайд иштеп чыгат, тест, кроссворд түзөт. Тарбия берүүчүлүк максаты: студенттер чакан топтордо иштей алышат, билгендерин башкаларга түшүндүрүп бере алышат, бири-бирин сыйлашат, пикирин угат, толуктоо киргизе алат. Бул теманы өздөштүрүү менен студенттер төмөнкүдөй жалпы компетенцияга ээ болушат. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө инфекциялык оорулардын профилактикасы жөнүндө аткарылуучу жумуштардын маанисин жана жыйынтыгын, алардын эффективдүүлүгүн жана сапатын баалай билет. Сабактын планы: биринчи, коклюш козгогучунун морфологиялык түзүлүшү. Экинчи, оорулуунун клиникалык көрүнүшү. Үчүнчү, көкчөтөл оорусунун эпидемиологиясы. Төртүнчү, оорунун профилактика жана дарылоосу. Коклюш, көкчөтөл, бордетелла пестисус микробу козгогон оору капысынан катуу кармап ыкшып, муунтуп жөтөлүүдөн башталып, көкчөтөлгө өтүүчү, көпчүлүк учурда жаш балдарды ооруга чалдыктыруучу жугуштуу оору. Коклюштун козгогучун 1906 жылы Ж. Борде жана О. Жанга изилдеп табышкан. Таксономиясы: коклюштун козгогучу Красиликутис бөлүмүнүн бордетелла тукумуна кирет. Морфологиясы: козгогуч майда тоголок келген таякчалардан турат. Узундугу 0,5–1,2 микрометр. Спорасы, шапалакчасы жок, микрокапсуласы бар бактериялар. Эпидемиологиясы: коклюш антропоноздук оору. Таратуучу булагы оорулуу көбүнчө оорунун башталышында жана таякчаларды алып жүрүүчү адамдар. Оору аба жолдору менен таркалып, бардык жерлерде кездешет. Көпчүлүк учурда мектепке чейинки жаш балдар оорушат. Оору эмчек эмген балдарда көп коркунуч туудурат жана көбүнчө ошолор ооруга чалдыгышат. Оору күз жана кыш мезгилдеринде көп кездешет. Коклюш козгогучу көбүнчө жаш балдарды ооруга чалдыктырат. Патогенези: инфекциянын кирүүчү жолдору, жогорку дем алуу жолдору. Ал жерлерде сезгенүүлөр пайда болуп, былжыр чел катмарларда өскөн көкчөтөлдүн таякчалары токсиндерди бөлүп чыгара башташат. Токсиндер дем алуу жолдорундагы рецепторлорду дүүлүктүрүп жөтөлтөт. Борбордук нерв системасында дүүлүктүргүч уюк пайда болот. Ар бир кычыштырып дүүлүктүрүү оңой менен басылбаган, ыкшыган жөтөлгө алып келет. Жөтөлдүн келип чыгышы козгогучтун токсиндеринин денеде көбөйгөнүнө жараша сезгенүүдөн улам келип чыгат. Клиникалык көрүнүшү: инкубациялык мезгили 2 күндөн 14 күнгө чейин созулат. Оорулуу адам өзүн начар сезип, денеси анчейин ысып, бир аз жөтөлүп, мурду бүтүп башталат. Оору күчөп созула баштаганда ыкшыган жөтөл пайда болот жана какырык чыга баштайт. Мындай капысынан катуу кармоо, ыкшып жөтөлүү суткасына 5–50 чейин кайталанат. Оору 2 айга чейин созулат. Оорунун жеңил, орто жана оор өткөн түрлөрү бар. Микробиологиялык диагностика: изилденүүчү материалга жогорку дем алуу жолдорунан алынган былжыр суюктугу,
шилекей кирет. Негизинен бактериологиялык жол менен изилденет. Профилактика. Оорудан алдын ала сактануу үчүн атайы адсорбцияланган коклюш дифтериялык столбняктык вакциналар АКДС жана АКДС-М колдонулат. Вакцинациялоо бала төрөлгөндөн 2 айдан кийин башталат. Эмделбеген балдар оорулуу балдар менен бирге карым-катнашта болгон учурларда аларга дени соо адамдардан алынган иммуноглобулин куюлат. Вакциналарды берүү аралыгы төмөнкү таблицаларда көрсөтүлгөн. Дарылоо. Көкчөтөлдүн оор түрүндө антибиотиктер тетрациклин, стрептомицин жана көкчөтөлгө каршы атайын даярдалган иммуноглобулиндер берилет. Гистаминге каршы дарылар колдонулбайт. Сыркоолонгон баланы салкын абага алып чыгууну сунуш кылат. Паракоклюштун микробу. Паракоклюштун микробу көкчөтөлгө окшош оору козгойт, бирок бул оору жеңил түрдө өтөт. Паракоклюштун микробтору коклюштун микробторунан культуралык, биохимиялык жана антигендик касиеттери менен айырмаланышат. Бышыктоо үчүн суроолор. Коклюш козгоочу кайсы окумуштуулар тарабынан аныкталган, кандай түрлөрү бар? Оору кандай жолдор менен жугат? Козгогучтун морфологиялык түзүлүшү кандай? Патогендик факторлорунда кандай өзгөчөлүктөр бар? Көкчөтөл оорусунун профилактика жана дарылоосу кандайча жүргүзүлөт? Темага карата тест. 1. Бордетелла тукумундагы козгогучтар кайсы ооруну пайда кылат? А. Холера оорусун, Б. Сифилис оорусун, В. Көкчөтөл жана паракоклюш оорусун, Г. Ичкелти оорусун. Демек, көкчөтөл жана паракоклюш оорусун пайда кылат. 2. Коклюш козгогучу кайсы тукумга кирет? А. Микобактерия, Б. Бордетелла, В. Коренебактерия, Г. Энтеробактерия. Демек, коклюш козгогучу бордетелла тукумуна кирет. 3. Коклюш микробтору кандай чөрөдө өстүрүлөт? А. Борде-жанга чөйрөсү, Б. Клауберг чөйрөсү, В. МП чөйрөсү, Г. МПБ чөйрөсү. Демек, коклюштун микробтору борде-жанга даярдаган чөйрөдө өстүрүлөт. 4. Кайсы козгогуч дем алуу жолдорунда рецепторлорду дүүлүктүрүп, борбордук нерв системасында дүүлүктүргүч уюк пайда кылат? А. Дифтерия, Б. Коклюш, В. Туберкулез, Г. Грипп. Демек, коклюш козгогучу дем алуу жолдорунда рецепторлорду дүүлүктүрүп, борбордук нерв системасында дүүлүктүргүч уюк пайда кылат. 5. Калкты коклюш оорусунан алдын ала сактоо үчүн кайсы вакцина колдонулат? А. АКДС вакцинасы, Б. АДС вакцинасы, В. АДС-М анатоксини, Г. Бардык вакциналар. Демек, калкты коклюш оорусунан алдын ала сактоо үчүн АКДС вакцинасы колдонулат. 6. Коклюш козгогучунун кандай патогендик факторлору бар? А. Гемагглютинини, Б. Гистамин фактору, В. Протективдүү коргоочу антигени, Г. Бардыгы. Демек, коклюш козгогучунун гемагглютинин, гистамин, протективдүү коргоочу антигендери бар. Үй тапшырмасы. Коклюш козгогучу деген темага
өз алымча иш аткарып келүү, слайд жасоо, буклет, реферат жазуу, сүрөт тартуу жана башка. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.